Кутман таң барыңыздарга таң эртеп биз менен бирге болуңуздар, анткени сиздер үчүн өзгөчө бир мотивация берген конокторубуз болсо, азыр сиздерге бир пайдалуу кеңештерди, ошондой эле кандайдыр бир сурооңуздар болсо, биздин экран астында WhatsApp номерлериңизге жазсаңыздар, биз болсо өз арийне жеткизебиз. Ооба, жалпыңыздарга салам айтып, экинчи коногубуз дагы төрүбүздөн орун алып калган чагы, ардактуу көрөрмандар, азыр сиздерге өзгөчө бир пайдалуу жаңылыктарды жана ошондой эле жашообузга керектүү болгон мейманды чакырдык. Ким деп турсаңыздар, дароо тааныштырайын. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары Абдыжалиев Бактыгул Рысбекович. Кутман таң. Бактыгул айтсаңыз, негизи эле турак жайларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу деген эмне жана кандай ишке ашат? Чоң рахмат сизди чакырганыңызга. Бизде 2015 жылы мыйзам чыккан. Турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча. Ал 2016 жылдан февраль айынан баштап баарыбызга милдеттүү болот. Ошол үчүн биздин компаниябыз түзүлгөн 2015 декабрь айында. Анан бүгүн күндө уже 10 жыл болду компаниябызга. 9 жыл компания көбүнчө ошол турак жайлар менен алек болуп жүргөн. Былтыр болсо март айында президентибиз Садыр Нуржиевич Жапаров жарлыгын чыгарган. Ошол жарлыгы Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу рыногунун өнүгүү иш-чаралары жөнүндө деп жарлык чыккан. Ошол жарлыгынын негизинде биз толук эле Кыргызстандын камсыздандыруу рыногун өнүктүргөнгө бизге талап кылынды. Өткөн жылы өзүңүз да билгендей көп табигый кырсыктар болгон, рекорд алганбыз. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин маалыматы боюнча 331 табигый кырсыктар болгон, көбүнчө селдер болгон ошондо. Бул мыйзам милдеттүү камсыздандыруу, турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө ал турак жайларды ошол табигый кырсыктардан менен өрттөрдөн сактаган мыйзам да. Бул мыйзам эмне үчүн кабыл алынган? Жогорку кеңеш менен жогорку кеңеши себеби бул дүйнөлүк практика. Табигый кырсыктар бул кырсык да. Кырсык айттырбай келет. Ортосунда болот дейт, биз билбейбиз качан болорун. Бирок мындай туруктуу өнүгүү үчүн биздин экономикабыз азыр жакшы баратпайбы? Жыл сайын 10%дан ички дүн продукциябыз 10%га өсүп атат жыл сайын. Бирок ошонун кармаш үчүн биз ошол камсыздандыруу системасын өнүгүшүбүз керек да. Бул биз ойлоп чыккан жокпуз. Бул мындай мамлекеттин өнүгүүнүн этабы, эмки этабы болуп атат да. Муну орноштурбосок бизге өтө кыйын болот да. Себеби бул кырсыктар көбөйүп атат, климатка байланыштуу. Азыр өзгөчө Кырдаал министри баяндай айткан, өз баяндамасын берген. Январь айында сел болгон да. Катуу жаан жаап сел болгон экен да. Ошондой эч качан болгон жок экен бизде, Кыргызстанда. Азыр ошол климатка байланыштуу өзгөрүүлөр болгон үчүн табигый кырсыктар да көбөйүп атат да. Биз ошого даяр болушубуз керек. Анан президентибиз ошону уже өз убагында көрүп, уже анан ошол системаны өнүктүрөлү деп өзүнүн жарлыгын чыгарып атат. Бизге жалаң бизге эле эмес талап кылынды, бул милдеттүү түрүндө да бул мыйзамда аткарыш керек, сөзсүз. Ошол үчүн бирок 9 жылдын ичинде мамлекетибизде 1.212.000 турак жай болсо, кадастрдын расмий маалыматы боюнча 9 жылдын ичинде 10%га эле жеттик да, камтылуучу. 10%га эле. Анан былтыр баягы жарлык чыккандан кийин анан министрлердин кабинетинде иш аракеттер болду. Акимдер, жергиликтүү бийлик менен чогуу баарыбыз ошол журналистика тарабынан массалык маалымат менен чогуу иштеп, биз 2 эсе көбөйттүк. 20%дан ачтык камтылуучу охватты. Быйыл биз мындай амбициозный план коюп атабыз, дагы 2 эсе көбөйткөнгөчү, 40%га чейин жеткирүү. Бирок биз өткөн жумада мамлекеттик резиденцияда бир иш-чаралар өткөн, акимдердин бүт Кыргызстандан акимдери келип,
аттестация алып, анан ошол менен чогуу биз мамлекеттик компаниялар, фонддор, банктар, анан биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму биз мындай маалымат бергенбиз аларгачы, акимдерге. Мындай как маалымат катары, анан жарандарга жеткирүү максатында азыркы учурда көп адамдар акимдерге өзлөргө алар башкарат мындай райондун башы болуп атат да. Анан райондо кандай иш алып барса болот, кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби бүгүнкү күндө мамлекеттин жетекчилиги аябай көп мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Ар кандай фонддор бар, мындай жеңилдиктер бар, мындай акчаны алса болот, ар кандай долбоорлорду, ири долбоорлорду баштаса болот. Ошол үчүн акимдер билсин деген мааниде анан президенттин администрациясы ошону уюштурган да. Анан биз да катышканбыз. Анан сүйлөп атканда, маалымат бергенден кийин анан биз түшүндүк, акимдерде, райондордо, региондордо кыскача маалымат аз экен да. Биз күнүгө чыгып атабыз телевиденияга, радиого. Биз өткөн жылын эсептегенбиз, талдоо кылыпчы. Жогорку кеңешке барганда айтып атат, маалымат жетпей жатат элге. Ошо сиздер айтып атпайсыздар, радиону, телевидение аркылуу жеткизип атабыз депчи. Анан өзүңүздөр бир кандай бир команда түзүп алып, ошо жергелерге барып, ошону кененирээк жайылтайлы деген бир ой максаттарыңыздар болсо. Биз бүт тармактар менен иштеп атабыз. Бизде ар бир областта филиалдар бар. Филиалдар, ар бир райондо бир инспектор бар. Ошол кээде подворный вход кылат. Мындай сельский сходдор бар, районный активдер, мындай чогултуп ошондой иш чараларды кылганбыз өткөн жылы. Аябай катуу иштегенбиз. Анан маалымат тармагында, журналистикада биз да көп иш алып барганбыз. 2000ге жакын маалымат бергенбиз да. Массалык каражаттаргачы. Мындай эсептесек, 8 материал күнүгө бергенбиз да. Радиого чыгып, анан статья, макалаларды берип, бирок бул жетишсиз. Себеби бул толук эле Кыргызстан боюнча сөз болуп атпайбы? Бул бүт жарандарыбыз жөнүндө, турак жайлар жөнүндө, анан ОСАГО маселе чыкты да. Бул ОСАГО кирип атпайбы, баягы штрафтар 1-июлдан баштап. Ошол үчүн бул бир күндө жасаган иш эмес да. Муну ошентип жеткизебиз. Анан ошол үчүн сиздин регион программасы аябай жакшы болуп атат да. Ошол регионго жетейин деп биз түшүндүк. Өткөн жумада сүйлөшкөндө региондорго мындай көбүрөөк чыгышыбыз керек да. ОСАГО деп калдык. Ага айтсаңыз, негизи бул ОСАГО кандай иштейт, ал канчалык деңгээлде, баягы элдерибизге маалымат толугураак болуш үчүн. Бул эмне деген? ОСАГО деген эмне, ал кандай иштейт дегиле. Рахмат. Камсыздандыруунун камсыздандыруунун түрлөрү аябай көп. Чети жок да. Өзүңүз каалагандай бул. Бирок ОСАГО менен турак жай бул эки мыйзам спутник болуп атат да. Алар бир жылда кабыл алган, 2015-жылы. Анан турак жай болсо 2016-февралдан баштап милдеттүү болуп атат. ОСАГО болсо жарандарга, физикалык жактарга 2022-жылдан 1-январдан баштап негизи. Бирок штрафтар милдеттүү бул баарыбызга. Уже мындай бүгүнкү күндө 25-жылы болуп атат, уже 3 жыл биз милдет түрүндө ошол ОСАГОны полисте алышыбыз керек. Бирок штрафтар, айыппулдар өкмөт тарабынан кичине жылдырып атат да. Анан быйыл 1-июлдан баштап айыппул салынат деп токтом чыккан декабрь айында. Анан ошого биз да даярдап атабыз, бүт өзүбүз филиалдарыбызды, анан өз мындай мүмкүнчүлүктөрүбүздү ошол кезгечи. Анан бизден башка ОСАГО менен дагы 15 компания, жеке компаниялар иштейт. Баары болгон 16 компания. Биз жалгыз мамлекет болуп атпайбызбы? Турак жай болсо биз жалгыз эле иштеп атабыз. Турак жайдын. Бирок турак жайды камсыздандыруу система бул бизге эле кызыктуу болуп атат. Жеке компаниялар кызыкпайт ага. Тарифтер өтө төмөн, социальный проект болуп атпайбы? ОСАГО деле социальный проект. Турак жайга окшогон эле бир проект. Бул бир мисал келтирем. Мисал, жол кырсык болуп калды. Жол кырсыкта бир адам жабыркады да. Же мүлкүнө бир мүлкү жабыркады, же өзүнүн денесине зыян келди да. Бирок ал күнөөлүү эмес да өзү.
ал жөн эле баратып, анан жолдон эле машина сүзүп атат. Мисалы алсак да. Анан тиги машинанын айдоочусу сүзгөн айдоочусу. Ал күнөөлүү болуп атат. Муну милиция кызматкерлери тактап атат, бекитип атат, бирок анын акчасы жок төлөгөнгөчү. Анан тиги жаран кыйналып атат да. Ал больницада жатат, эгер мындай катуу эмелер болот да. Жарым жылдан бери мындай иштей албай, жумушка чыга албай, анан больницада жатып, акчасы жок болуп, тиги төлөй албайт. Ошол кездерде ошол мамлекет бул системаны оңдогонго бир мындай механизм бар да, бул ОСАГО. ОСАГО деген бул сиздин жарандардын жоопкерчилигин үчүнчү чактарга төлөгөнгө камсыздандыруу компания төлөп берет да. Эгер бул ОСАГО полиси болсо, бул мисал мен айткан мисалда камсыздандыруу компания тиги кишиге төлөмөк да. Баягы полностью лечениясын камсыздап. ОСАГО болош үчүн тиги жаран канча күнүгө канча жарандар ушунча кыйналат да. Алардын укуктары. Ошондой сыяктуу бизге дагы суроо келди да. Ассалому алейкум дейт. Сокулуктагы күйүп кеткен кафе ошону КАМАЗ айдаган бала төлөп бериш керекпи деген суроо келиптир. Күйгөн кафе? КАМАЗ айдаган бала жанагы сот тармактарында чыгып калды эле го. Газ баллон алып кетип аткан КАМАЗ жарылып кетип, анан кафеге жабышып калып, ал кафе өрттөн түшүп калган да. Ошол сыяктуу суроо келди бул жакта. Бул ОСАГО бул жол кырсыктары жөнүндө. Бул жол кырсыктар, бул ал күнөөлүү болсо, баягы КАМАЗ ташыган газ баллон бул башка категорияга кирет. Бул да милдеттүү түрүндө камсыздаш керек болчу. Негизи анын полиси болуш опасный страхование опасных грузов деп айтат да. Взрывоопасных опасных грузов. Перевозка. Это перевозка опасных грузов. Ошону сөзсүз бул мыйзам негизинде камсыздаш керек эле да. Ошондой болуп калса, эгер жарылып калса, анда ошол страхование ошол түрү иштеп калат. Менде мындай суроо бар. Кыргызстандын калкы үчүн негизи турак жайларга болгон камсыздандырууну колдонуу эмне үчүн маанилүү деп айтасыз? Бул өтө маанилүү маселе, ошол үчүн президентибиз ошол маселени көтөрдү. Мисалы айтсак, биз Борбордук Азияда, негизи дүйнөдө деле биз мындай артта жүрөбүз да, камсыздандыруу системасын өнүктүрбөйчү. Бул Казакстанда деле, ошол эле Өзбекстанда деле, Россияда, Европаны айтпай эле коеюн. Муну дүйнөлүк лидерлер бул Япония менен Америка Кошмо Штат болуп атат да. Алардын страхованиянын рыгын үлүшү ички дүн продукциясынын ичинде Японияныкы 13% да, Американыкы 8%, ошондой 9% өтө чоң да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол мамлекеттердин жарандары баарын камсыздайт да. Өз өмүрүн, ден соолугун, балдарын, баягы мүлктөрүн, телефонго чейин камсыздайт да. Бул алар үчүн бул мындай мыйзам да. Аларды эч ким мындай кыйнабайт. Алар өзүлөрү эле барып издеп, камсыздандыруу компанияларга барып өзү полисти алат. Себеби бул аябай жакшы механизм да, негизи. Бул сиз аз эле акча төлөп коесуз, ал билинбей эле бирдеме болуп калса, сиз банкрот болбойсуз да. Ошол үчүн мен сөзүмдүн башында айтканда, бул өнүгүүнүн бир тепкичи да. Ооба. Ошону камсыздандыруу системасын орношторсок, анда кыйын болуп калат да. Бизде бизнесмендерди билесиз да, азыр өнүгүү болуп атканда бизнесмендер мындай ар кандай өндүрүү эмелер салат да, бирок кээде банкрот болуп калышы мүмкүн да. Анан камсызда албай, анан өзү банкрот болуп, ошол үчүн экономика кайра түшүп атат да. Биз болсо, могу камсыздандыруу системасы киргизсек, ошондо биздин жеке ишкерлер алар кичине эме мындай туруктуу эме өсүү менен кете берет да. 27 февралда сиздерде бир кандай да иш чара өтөт экен да, ошол жөнүндө бир аз кененирээк маалымат берсеңиз. Бизде мындай бул жарылыгын негизинде мамлекет камсыздандыруу уюму улуттук оператор деп эсептелет. Кайра камсыздандыруу боюнча. Анын ичинен биз ошол менен чогуу баягы Евразиялык кайра камсыздандыруу компания менен иштегенге бизге ошол эме коюп атат, талап, ошол функцияны бизге берип атат. Ошол үчүн биз биринчи ошол рынокто, камсыздандыруу рыногунда
бүгүнкү ноябрга чейин эч кимде мындай лицензия болгон жок. Экспорттук риск деген бар. Экспорттук рисктерди биз камсыздандырууга даярбыз бүгүн. Ноябрда лицензия алганбыз, биз биринчи болуп атабыз, андан бүгүнкү күндө жалгыз болуп атабыз компания. Ошол үчүн биз чогуу баягы бизде Дордой чоң базарда. Муну баары билет, Казакстанда да билет, Россияда билет. Ошол үчүн биз Дордойдо иш-чараларыбыз бар. Биз тиякта чогуу бир Дордой страхование бир жеке компания бар, камсыздандыруу. Биз чогуу күчүбүздү биригип центр ачайын деп атабыз. Ошол Дордойдо биз талдоо кылсак 5,5 миң экспортер бар экен да. Бүгүнкү күндө бизде экспорт аябай мындай тигүү өндүрүү аябай жакшы болуп атат да, өнүгүп атат. Ошол жактан биз мындай аларга ошондой инструмент сунуштайлы деп атабыз да. Анан ошол жака ошол мааракеге жарандарды чакырабыз, бизнесмендерди, баягы Дордойго турган экспортерлорду. Бул аябай жакшы механизм силерге эмне себептен баягы контрактты, экспортный контракттарды биз азыр камсыздап берсек болот да. Бул аз акчаны алат, бирок кепилдик беребиз да. Эгер ар кандай рисктер болсо, баягы даже мындай политический рисктер ошондо алганбыз да биз. Эртең коркпой эле экспорт тармагында иштей берсең болот. Канча экспортерлор күйүп кеткен да, банкрот болупчу. Бул да ошол президент ошол жарлыкка көрсөткөн бул жөн эмес да. Ал көрүп атат да, экспорт өнүгүп атат, ошону кичине колдоп коюш керек да. Биз азыр ошого даярбыз. Айтсаңыз, баягы азыркы учурда көрөрмандар бул убакка чейин камсыздандырууну билбегендер деле болушу мүмкүн да. Анан азыр ушул эфирибизди көрүп атып, кандайдыр бир жыйынтыкка келгенде көрөрмандарыбыз бар болуш керек. Мисалы, региондогулар, аймактагылар сиздерге кандай кайрылса болот? Кантип катталып ошону турак жайы болобу же кандайдыр унасы болобу? Турак жайын кантип камсыздандырса болот да? Азыр көрөрмандарга ошол жактан айта кетсеңиз. Турак жайдын камсыздандыруу тартиби өтө оңой. Бул жарандык паспорт менен үйдүн тех паспорту керек. Ошол менен камсыздарыбыз козголот. Жолдору кандай? Же биздин филиалыбызга барасыз, ГСОнун филиалыбызга, филиалдардын даректери эмелерди биз жакында эле баягы мобилдик оператор аркылуу СМС жибергенбиз. Ошол жакта ссылкалар бар. Ар бир жарандарыбызда телефондо ошол ссылкалар бар. Камсыздандыруу жөнүндө анан бүт даректерибиз бар. Каяка кайрылса болот. Бул биринчи, бул биздики филиалдарыбыз. Андан тышкары биз Кыргыз почтасы менен, баягы Элдик банк, башка банктар менен, алар менен келишимдерди түзүп, алар уже ошол Кыргыз почтасы 900 филиалдар бар экен Кыргызстанда. Ар бир филиалдарда алар полисти уже жазып берет. Спокойно. Оңой болсун да. Анан биз азыр Асаганы биз баягы М-банк, Мегапей, О-деньги деген баягы онлайн төлөө жолдоруна кошуп койгонсуздар. Онлайн сервистер. Бул 1-2 мүнөттө диванда отуруп эле толтурса болот. Анан жакынкы арада биз турак жайды да ошондой кылабыз. Мобилдик телефон аркылуу эле сизге төлөп катталып койсо болот турбайбы, да? Андан соң сизге ыраазычылык. Бизге келип ушундай мага аябай кенен бир маалымат болду кесиптеш ушул тармакты. Анан сизге эмне элге кайрылууңуз? Көрөрмандарга. Кайрылуум ошол эле, жарандарыбызга бул камсыздандыруу система бул өтө жакшы система. Өткөн жылы биз 70 миллион сом төлөп бергенбиз. Алардын ичинде жарандарыбыздардын ичинде баягы аксакалдар болчу, ветерандар болчу, мугалимдер, анан алар күткөн жок да ошол кыргыздар болор менен. Бирок алар төлөм алгандан кийин уже үйлөрүн бүтүп, уже жашап атышат жаңы үйлөрдө. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк өкмөт түзүп атат. Андан тышкары бизде льготный система бар. Биринчи, экинчи группадагы инвалиддер бекер эле беребиз. Бул турак жайга полистерди. Үчүнчү группаларга инвалиддерге баягы улуу согуштун катышуучуларынын жубайларына, баягы Чернобыль, АСТ алардын жубайларына анан аларга 50% жеңилдик берилет. Ошону эске алып, анан
эртерээк эле камсыздаш керек да турак жайларды. Атайын убактыңызды бөлүп ушул биздин көрөрмандарга, жарандарыбызга жакшы маалыматтарды бергениңиз үчүн рахмат. Мамлекет үчүн кызматыңыздарды кыла бериңиздер демекчимин. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, мына ушундай жакшы сиздерге пайдалуу көрсөтүү болду деп айта алабыз. Себеби өзүңүздөрдүн мүлкүңүздөрдү же болбосо турак жайыңыздарды мына ушундай мамлекеттик биздин камсыздандыруу уюмуна барып каттатып, ошол жака өзүңүздүн салымыңызды кошуп турсаңыз, эгерде кандайдыр бир кырсыктар болуп кете турган болсо, мамлекет тарабынан сиздерге кандайдыр бир колдоолор, жеңилдиктер болмокчу. Андыктан ар бириңиздер өзүңүздөрдүн атылдык милдетиңиздерди аткарыңыздар демекчибиз дагы. Мына ушинтип бизге бөлүнгөн 1 сааттык убакыт бат эле өтүп кеттир. 1 саат алкагында кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Адилет Амангулов болдум. Буюрса кийинки эфирлерден жолугушканча аман туруңуздар.